Эми бул такшалган ат болсо жаш балдарга кандай экен? Жоошту, яман жоошту. Жоошпу? Өтө жоош. Жаш балдар эптей алабы? Мен али кичине балам минут атып го. Алты, биринчи класста окуган балам менен. Характери өтө жоош экен. Буту колу, ден соолугу, жебиши буюрса. Ассаламу алейкум достор. Мына бүгүн кайрадан эле Өзкөнөкөнүн үйүнө келдим. Өзкөнөкөдөн мындай кара ат келген экен. Ушул аттын маалыматын бир четтен алып берейин. Өзкөнөкө, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Ушул жерге токтоң. Тынчсызбы? Ден соолуктарыңыз? Кантасың? Жакшы. Бул жаңы ат келдиби? Жаңы ат. Кайсыл жердин аты ака? Тоскоолдон алып келдим. Тоскоолдун аты. Тоонун аты дең. Тоскоол. Жакшы. Маалыматы кандай болот анда? Маалыматы көп жылдан бери Тоскоолдо жүргөн ат болчу. Бир акам бар эле ошонуку эле. Жашы 5 асый. 5 асый. Бою 1,50 жаат. Охо, 5 асый атына. Бери буруңчу. Өзкөнөкө. Жоон жолпу ат экен да. Бою 1,50. Бою. Ондуктары зор ага. Өзкөнөкө, мындан мурунку чыгарылыштагы аттарыңыз кеттиби? Ага, бардыгын сатып бергем ошону. Бул ат 5 асый болсо ака. Демек, такшалган эле ат болсо керек эми. Бул бир кол эле минип жүргөн да муну. Дыйкандын атыбы? Дыйкандын аты. Азыр мындай чабап нары бери көрөсүз го, куштуктарын көрөсүң. Бул кичине болгону менен яман палган ат да. үйүрү барбы? Ошолорун сурабапмын. Сурабадыңызбы? Мен атты көрүп эле кызыгып алып келе бердим да. Не дегенде азыр ушундай аттарга талап күчүрөөк болот да? Азыр мына Суркандария, Кашкадарияга ушундай аттар керек экен элесе. Ташагангачы. Ооба. Мындай жоон мындай палван 1,50 1,45-тин үстүндө болсо 1,55 чейин көп сурашат да. Ооба, мына өзүбүздүн стандарт экен да алар. Өзүбүздүн тоолуу аймактарда деле мына Алай жакта ушундай аттарды чабышат экен да. Алайлыктар ham көп. Өтө катуу, эс алдырууну билбейт экен. Ооба. Катуу салышат экен. Булар өзүнө али таза карабайыр жылкылар экен да. Азыр дагы эти ондай эле семиз эмес экен. Бирок ону али 300-400 миң сомдук аттын кызматын кылгыдай экен да. Анда сөздү кыскартып, максатка өтөлү. Бу жашы 5 асый, бою 1,50 буюрса. 1,50. Улагы, үйүрү тууралуу. Улагы жакшы, өзүнө жараша улагы бар. Аны үйүрүн сурабапмын ушунчу. Үйүрү белгисиз тең, Анда көрсөтөлүчү нары бери чапкылап ака. Поворотторун. Ок. Достор, эми жанагы Өзкөнөкөнүн жумушу бул, иши. Кандай атты алып, кайсыдан пайда көрөт? Туугандар зор экенби? Туугандары жакшы экен. Өзүнүн акылы жетишинче соода кылып алат. Эми канча калганын бизге айтпайт албетте. Бизге коюлган баасын айтат. Өзкөнөкө, бул баасын канча деп коесуз бунун? Баасын 170 миң сом кем бар. 170 миң. Улагы бар буюрса? Өзүнө жараша улагы бар. Аттын курсагын көрүп турасыздар, өтө курсактуу экен. Өзүм тог эле бүгүн. Курсагы салаңдайт дем эле. Сорлары дагы, жиликтери жакшы экен. Бир аз бастырыңчы, нары. Жакшы. Кимге жаккан болсо, чала бересиздер. Өзкөнөкө, анан эми бул такшалган ат болсо жаш балдарга кандай экен? Жоошту, яман жоош. Жоошпу? Өтө жоош. Жаш балдар эптей алабы? Мен али кичине балам минут атып го. Алты, биринчи класста окуган балам менен. Характери өтө жоош экен. Буту колу, ден соолугу, жебиши буюрса. Тоол таза. Ден соолугу ham зор. Жештери дагы зор экен. Мен эптей эле мактап сатыш эмес. Канча күн болуп калды бүгүн? 4-5 күндөн бери үйдө да. Жемди дагы 2 килодон жем берип аттым эле кийинден бери.
Жемді зор жеткен. Аппетиті да жақсы дең, а? Зор екен, мындай басқан тұрғандары, характерлері зор екен, да? Алиги чоң балам улакка кызыкпайт эле ушуну. Эртең улак бар экен ал жерде. Өздөрү досторун тоон чыкканстар го. Чаап көрөйүнчү деп кызыгып калдыр го. Мына демек купулуна толгон экен да. Ооба. Эч атка кызыкпайт эле да. Мына достор, ушундай маалымат болду. 170 миң. Эми азыр 5 асый болгондо 8 жашта экен ат. Албетте. Аркага яман түшүп деген да.